3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бүткүл дүйнөлүк күнүн утурлай Аль-Умма кайрымдуулук фонду атайын жараянын алкагында Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Беловодскийдеги балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине 85 жаңы ортопедиялык матрас беребеттер менен тапшырды. Фонд бул ишти атайын сунуштаманын негизинде тандап алган. Жалпы 200 бала дал ушул мекемеде тарбияланат. Азыр биздин акция ушул көрүп аткан белектер ушул акция 3 декабрга арналган болчу. Бирок биз ушул жылдардын ичинде көп эле жардам берип келебиз. Социалдык объекттерлерге, мүмкүнчүлүк чектелген балдарга, муктаж үй бүлөлөргө жана өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз улантабыз, дагы көптөгөн жардамыбызды беребиз деп үмүттөнүп жатабыз да. Бүгүнкү күндө республика боюнча 211 миң майыптыгы бар адам жашайт. Алардын 37 миңи балдар. Жалпы 17 стационардык мекеме болсо, 5 балдар үчүн каралган. Майыптыгы бар балдарды социалдык камсыздоого ай сайын 8 миң сом өлчөмүндө жөлөк пул каралган. Ошо 17 социалдык стационардык мекемелердин ичинен 5 мекемебиз биздин балдар үчүн, балдар психоневрологиялык мекемебиз болот. Ошо алардын ичинде 500дөн ашык балдарыбыз жайгашкан. Бүгүнкү Аль-Умма кайрымдуулук фонду тарабынан ошо балдардын майыптарын күнүнө карата ошо балдар мекемесине кроваттарын, матрастарын ойноп келип берип атат. Ал үчүн ошо министрликтин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Аталган мекемеде жашаган 205 баланын 60-ы өз алдынча баса албайт, тагыраагы төшөктө жаткандар. Мекеме жетекчиси психоневрологиялык жактан жабыркаган оор акыбалдагы бөбөктөргө ортопедиялык матрас керебеттер абдан керек буюм экенин баса белгилеп, колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Бизде негизинен жаткан керебеттер бар, бирок көп жылдык бул эскиде жетип калган. Аны ошол Аль-Умма кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Жамаатыбыздын атынан, жеке өзүмдүн атынан абдан сапаты жакшы, бекем жакшы кроваттар, мына жакшынакай матрастар менен экен. Мен ойлойм ушунчалык жакшы иш болуп атат. Биздин балдарга керектүү нерсе. Биздин кроваттар да көп жылдан болуп мындай сынып, жараксыз абалдарга келип калган болчу. Ыраазычылык билдиребиз. Аль-Умма кайрымдуулук фонду 2016 жылы негизделген. Акыркы 2 жылдан бери активдүү иш жүргүзүп келет. Бакытбек Болсунов, Гүлчара Казымкулов, Азия ТВ, Чүй облусу. Абдан кубандатабыздар. Алла сиздерди. Ийгиликтер болсун. Чоң рахмат сиздерге.